Ушул жерге топтолгонго да шүгүр дейли. Жараткан кимди кайка топтойт билбейбиз. Канча адамдар бар, байкуштар ооруканага топтолгон. Өткөндө менин бир досум ооруканага жатып калды. Буту сынып жатта шүгүр айтып атат, анткени мага караганда да алда канча жаман акыбалдагылар өтө көп экен дейт. Биз жүрө берип адамдардын кадырын билбейт экенбиз, оорулардын кадырын билбейт экенбиз дейт. Мен бул жерге ооруп жатып калдым, ушундан баштап биле баштадым. Көрсө кырсык күткөндөр, кайгыда жүргөндөр аябай көп экен. Кээ бир адамдарды Алла Таала ооруканаларга топтоп атат. Андан да жаман бар, жери бар, түрмөлөргө топтолуп атат. Ушундай жерлерде адамдар көбүрөөк топтолсун, китепканаларда көбүрөөк топтолсун, мектептерде, университеттерде, таалимдерде, семинарларда көбүрөөк топтолсун. Ошондо Кудай буйрса, түрмөлөрдө көбүрөөк топтолбойт. Азыр китепканага кечээ бардым Кара-Балтага. Чоң китепканада 3 же 4 адам китеп окуп отурат. Ошон үчүн түрмөлөрдө 100 орундук түрмөгө 300-400 адам батпай атат. Фундамент өтө маанилүү. Фундаментке маани бериш керек. Ушул жерге топтолгонго шүгүр дейли. Канча адамдар бул жака келе албайт, анткени байкуштар баса албайт, ордунан тура албайт. Бирөөлөр керек болсо дааратканага барып келгенге бирөөнүн жардамына муктаж. Биздин оозубузга кирген нерсе дагы ырыскы, денебизден чыккан нерсе да ырыскы. Ушул нерсени дайыма шүгүр айтып жүрөлү. Көзүбүздүн көрүп атканы, колубуздун кармап атканы, бутубуздун басып атканы, тилибиздин сүйлөп атканы. Карагыла, уй эгер тил сүйлөткөндө уй эң чечен болот эле. Уйдун тилин карасаңар кандай болжу? Тилиңерди мынтип көргүлөрчү, бул жака жетпейт. Уйдуку бир чыкканда бул таноосуна кирет, экинчи чыкканда бул таноосуна кирет. Байкап көрдүңөр беле? Уй баккандар, кой баккандар, жылкы баккандар. Ошон үчүн сүйлөгөнгө шүгүр дейли, көргөнгө шүгүр дейли. Азыр шүгүр айтпагандар аябай көп. Ата менен апага шүгүр дейли, мугалимдерге шүгүр дейли, ушундай шартка шүгүр дейли. Кыргызстанда канча университет бар, бирок мындай залы барлар дээрлик жок эсе. Ошон үчүн бардыгына шүгүр дейли, бардыгына шүгүр дейли. Илим билим алып атканга, эшек илим ала албайт. Ат илим ала албайт, чочку илим ала албайт. Адам болгонго шүгүр дейли, ыйманга шүгүр дейли. Шүгүр айтсаң, жараткан берген да көбөйтүп берет. Эгерде шүгүр айтпасаң, бергенин кайра алып коет. Ошон үчүн берешен бир сөз бар го, марты наамарт кылган эмес деп. Ушундан баштайлы. Адамдын өмүрү өтө берет деген. Убакыт деген ушундай, колуңдагы кушуңдай, таптаганга жараша түшүм берет кызылдай. Убакыт өтө берет, бирок адамдын эс тутумунда өткөн убакыт кала берет экен. Жакшы нерсе да калат, жаман нерсе да калат. Күнөө да калат, сооп да калат. Жакшы амал да калат, жаман амал да калат. Жакшы сезимдер да калат, жаман сезимдер да калат. Эртең менен туруп, Сулайман тоону бойлоп басып келдим. Анткени менин кырчын кезим ушул жерде өткөн. Студенттик мезгилим ушул жерде өткөн. Сулайман тоо менен Ак Бура бул жөн эле суу менен тоо эмес мен үчүн. Бул жерде элестери калды жаштыктын. Бул жерде сезимдери калды, эмоциялары калды, ийгиликтери калды, кубанычтары калды, армандары калды. Бирок адамдын бир өзгөчөлүгү бар, эстегенде бирөөнүн дейт, жакшы жагын эсте, унутпа дейт, өзүңдүн күнөөлөрүңдү унутпа дейт. Бирөөнүн жаман жагын унут дейт, өзүңдүн агылган жакшылыгыңды унут. Бизде тескерисинче, бирөө сага 100 жолу жакшылык кылсын, 100 жолу сураганыңды берсин, 101 жолу сура, бербей койсо таарынып каласың, 100 жолу кылган жакшылыгы күйүп кетти. Адам ушундай шүгүрсүз болот экенбиз. Бирөөгө кылган жакшылыгыңды эстеп кыласың. Кокус ал сенин айтканыңды кылбай койсо, суранышыңды аткарбай койсо, эмне деп баштайсың? Мен буга ушунчалык жакшылык кылдым эле, эшек экен, чочку экен, адам эмес экен. Айтат, жакшылыкты кыл дагы дейт, деңизге салып ий дейт. Балык билбесе калык билет дейт. Калык деген жараткандын аты. Ошон үчүн жакшылыкты жараткан үчүн кылыш керек. Эмне үчүн кайнене менен келин урушат? Эмне себептен дегенде, келин жакшылыкты кайнененин көңүлүн алам деп кылат. Ушуга бир жагайынчы, ушуга бир кылыгым жакшы экен, ишим жакшы экен, манайым жакшы экен, кызматым жакшы экен дейт. Кайнене деген кайнене кээде баласын кызганып, ошол кылган жакшылыгын унутуп калып туруп келинине сын айтат. Келин урушуп коет, ошондон баштап келинин жүрөгү муздап калат да айтат. Бул жакшылыкты билбей деген. Мындан ары жакшылык кылбай эле коеюн деп. Ошон үчүн жакшылыкты кайнене үчүн кылбаш керек. Ким үчүн кылыш керек? Жараткан үчүн кылыш керек. Сен жараткан үчүн жакшылык кылып атасың. Кайненең кайненелик кылып, сени кемсинтсе да, аброюңду, затыңды тебелесе да, кордоса дагы жакшылык кыла бересиң. Анткени оюңда мен бул үчүн кылган жок, мен жараткан үчүн кылып атам. Бул өзү жакшылыкка деле татыктуу эмес деп коюп жакшылык кыла бересиң. Ошон үчүн бирдекени кылсак жараткан үчүн кылалы, бирөөнүн жакшылыгын унутпайлы, өзүбүздүн жамандыкты унутпайлы. Өзүбүздүн жамандыкты унутпаган адам бирөөнү жамандаганга колу бошобойт. Азыр карагыла, сотканы чукулап отурсаң, интернетти карап отурсаң, бирин-бири сындагандар Facebook'tan болобу, Instagram'dan болобу, Telegram'dan болобу, айтор бирин-бири кордогондор, бирин-бири сындагандар, бирин-бири жаман көргөндөр аябай көп. Жаман сөз айткандар аябай көп. Адам дейт, өзүнүн кемчилдиги менен алек болсо дейт, бирөөнүн кемчилдигин караганга убактысы болбой калат. Силердин убактыңар ушунчалык көппү?
Отуруп алып баарын окуп чыгып, аларга комментарий берип, сага бирөө жаман сөз айтса ага жооп берип, бияктан жаман сөз айтса буга жооп берип, актанып отурганга ушунчалык убактыңар көппү? Бизге деле жаман сөздөр көп айтылат, бирок аны караганга, окуганга убактым жок. Бир гана арманым аялым окуп алып, кээде жүрөгү кармап калат. Кайненем окуп алып өткөндө кант диабети көтөрүлүп кетиптир. Апам окутпашка аракет кылып, эптеп, алагды кылып алып чыгып кетем. Бирөө сага жаман айтса капа болбо. Анткени Муса пайгамбардын айткан сөзү бар. Ага дагы көп доома тарткан, ага дагы көп жала жапкан, билесиңерби? Ошондо келип жараткандан сураган экен: жараткан Алла, мен адамдар жамандабай эле койсунчу, жамандабагыдай кылып койчу десе, Алла Тааладан жооп келген экен: Муса, сен не болуп калыпсың? Мен мындайды өзүмө дара көргөн эмесмин деп. Азыр жаратканга, Кудайга керек болсо доома тарткандар көппү? Кудайдын баласы, анан мындай эле, тигиндей эле, барбы, жокпу дегендер. А биз эмне болуп калыппыз? Аркаңдан бирөө жаман сүйлөсө, сенин күнөөңдү алып атат. Акыретте ушунчалык керек болот. Бир адам болгон экен, бирөө жамандаса, барып туруп себет жасап белек берип коюшкан. Эмне себептен дегенде, сен соогуңду мага берип койдуң, жок дегенде ушуну алып жыргап алчы дешкен. Бирөө жамандаса кайгырабыз, бирөө мактаса сүйүнөбүз. Мактаса тескерисинче 3 тилекти кылыш керек экен. Биринчиси, ушул мактап аткандыгы үчүн жараткан мени азаптаба деп. Анткени мактоого татыктуу бир адам жок. Өзүңдүн кемчилигиңди өзүң билесиң. Бирөө сени идеал тутуп жүрөт, бирөө сени сүйүп жүрөт, бирөө сенин кемчилиги жок деп жүрөт. Бирок чындыгында өзүңдүн кемчилигиңди өзүң билесиң. Ошол кемчиликтерди бул жерге алып чыгып койсо, адамдар бири менен бири сүйлөшпөй калмак. Ошону жакшырып жүргөн жаратканга чексиз рахмат айталы. Биринчи тилек ушул болуш керек. Мени мактап аткандыгы үчүн мени азаптай көрбө. Бул биринчи тилек. Экинчиси, ушул мактагандан да жакшы адам болушту мага насип кыл деп тилек кылыш керек. Үчүнчүсү, бул билбеген кемчиликтеримди жакшырып кой деп тилек кылыш керек. Бирөөнүн кемчилигин айта көрбө, бирөөнүн кемчилигин издесең, бирөөнүн кемчилигин тапсаң, жараткан Алла ушунчалык адилеттүү, сенин да кемчилигиңди ачып бирөөгө көрсөтүп коет. Биздин канча кемчиликтер бар. Бир жолу дейт, пайгамбарлардын бирөөсүнө арызданып келишет. Жамгыр жаабай койду, канча күндөн бери. Азыр бизде жамгыр жаап атат, Кудайга шүгүр. Египетке баргандар айтат, чагылганды көргөн жокпуз дейт, 2-3 жыл окуп. Жамгырдан деле 2-3 эле болду дейт. Карды айтпай эле коюң. Бизде кар жыргап келдим азыр, жөө келдим атайын. Машина менен алып келем десе да апам айтат: балам, сен министрдин орун басарысың, машина менен жүрүшүң керек. Кечке жөө жүрдүм. Бала кезде эстеп, кырчын кезде эстеп, ден соолукка да пайда, буттун басып турганы бул чоң береке. Бөйрөктү иштеп турганы, жүрөктү иштеп турганы, боорду иштеп турганы. Анан жамгыр жаабай коет, жамгыр жаабаса чаң ызгыйт, чөптөр куурайт. Көрүп атасыздарбы Австралия эмне болду? Болбосо технологиясы жетишкен мамлекет, экономикасы укмуш мамлекет, дүйнөдөгү эң өнүккөн мамлекеттердин бирөөсү. Жараткандан апаат келгенде колунан эчтеке келбей калды го. Миллиарддаган жаныбарлар кырылыптыр. Миллиарддаган жаныбарлар кырылыптыр. Андан кийин акылга салып, төөлөр сууну ичип койду, ошон үчүн жамгыр жаабай калды, суу жок болуп өрт чыкты деп төөлөрдү кубалап жүрүп кырыптыр го. Ошон үчүн дагы бир апаат келди, көрдүңөрбү? Акылга салбаш керек. Ал да жараткан бир макулугу болчу. Алардын да каргышы бар. Кожо жашта окугансыңар да. Баласысың гайыптын, кууп жүрүп артыңдан жер бүткөнүн арыттын дейт, туурабы? Ошентип жүрүп, карапайым эмесмин, кайбереммин, аныкмын. Таманы түштү жыртылып, бутуңа тиген чарыктын деп туруп каргыш айткандан кийин кожо жаш болбой калды. Ал тагдырын сындырып алды. Ал каргышка калды. Ошончо төөнүн, ошончо макулуктун алардын да күтүп аткан тайлагы бар болчу, алардын да күтүп аткан ботосу бар болчу. Чыккан бойдон байкуш бир азык таап келем деп келбей калды. Анткени адамдар ошолордун аманаты адамдын мойнунда болчу. Кырып өлтүрдү, бирок андан да жаман апаат келди. Жаныбарлардын каргышынан Кудай сактасын. Аркаңан түшкөн бандит жетпей калышы мүмкүн, каракчы жетпей калышы мүмкүн, аркаңдан түшкөн милиция жетпей калышы мүмкүн, аркаңдан түшкөн куугун жетпей калышы мүмкүн, бирок каргыш сөзсүз жетет. Чөптүн каргышы да жетет, суунун каргышы да жетет. Кыргыздардын сөздөрү укмушко, чөптү кордосоң дейт, көзүңө саят дейт. Суу сыйлаган зор болот дейт, сууну кордогон кор болот дейт. Жаныбарларды, макулуктарды кордоп жакшылык көрбөй калды. Ошентип жамгыр жаабай коюп, канча жаныбарлар кырылып, суусап, өсүмдүктөр куурап, өспөй, какырап, адамдарда жүдөп калган мезгилде ошо пайгамбарга келип сурайт экен. Жараткандан сурачы, бизге жамгыр берсин деп. Анан элдин баардыгы жөнөйт, бир талага барып жамгыр сурайбыз деп. Аркасында 70 000 адам барган дейт ошондо. Анан тилек кылып атат: о жараткан Аллам, ушул жерге, ушул элге жамгыр берчи, өзүңдүн берекеңди жаадырчы деп. Бир тиледи жамгыр жок, 2 тиледи жамгыр жок, 3 тиледи жамгыр жок. Аябай таң кылып атат. Ошондо менин тилегимди кабыл кылчы элең го, эмне балекет болду деп сураса, жараткандан аян келди дейт.
Сенин коомуңдун арасында, аркаңда турган элдин арасында бир адам бар, 40 жылдан бери көп күнөө кылат. Ошол чыгып кетмей сайын жамгыр бербейм дептир. Анан пайгамбар элине карайт да айтат: "Эй, араңарда бир күнөөкөр пенде бар экен, 40 жылдан бери чоң күнөөлөрдү кылат экен. Ошону тапкыла да чыгаргыла, болбосо өзү чыгып кетсе болсо бизге жамгыр келбейт" деп. Баягы күнөөкөр адам дароо түшүнөт өзүнүн айтып аткандыгын. Бул жагын карайт, адамдар издеп атат, бул жагын карайт, адамдар издеп атат. Ошо мезгилде о жараткан дейт: "Карагыла, адамдын эң кымбат нерсеси ызаты, абырою. Бир күнөөң бар, бир айыбың бар, эч ким билбесе деп жүрөсүңөрбү? Эч ким билбесе экен ушул деп жүрөсүңөрбү? Керек болсо жаш баланы башка бир койсоң, өзүн урсаң ыйлабайт, бирок бирөөнүн көзүнчө уруп койсоң ыйлайт. Жаш бала болсо дагы. Эмнеге? Түкүнчөнүн көзүнчө мени уруп койду. Анын да өзүнө жараша чоң ызаты, абырою бар. Ушул ызатымды, аброюмду сакта. Аллах Таала мени кечир, ушунча күнөө кылдым, мындан ары жакшы амалдарды кылам, тобо келтирем деп туруп, көзүнө ушундай жаш келди дейт, баягы 40 жыл күнөө кылган кишинен. Ошол жаш менен кошо дейт, асмандан жамгыр түштү дейт. Булуттар топтолду дейт, капкара болуп, бир убакта жамгыр түштү дейт. Анан өткүн ушундай өтүп кетти дейт. Давратып жагып атат дейт, жагып атат дейт. Ошондо жараткан Аллага баягы пайгамбар кайрылыптыр. Бу кандай болуп калды? Сен айтпадың беле? Күнөөкөр чыгып кетмей сайын мен жамгыр бербейм дедиң эле, бирок жамгыр бердиң деди эле. Ал киши тооба кылды дептир. Буга чейин канчалык анын күнөөсү үчүн жамгыр бербей келсем, ошол мүнөттө анын тообосу үчүн жамгыр бердим деген экен. Ошон үчүн тооба кылган абдан жакшы нерсе. Ошондо адамдын баары кызыгат. Өзгөчө аялдар болгондо, ким экен ошон? Ким көрсөтүп койчу деп аябай сурайт эле. Аялдарга бирдеке айта көрбөгүлө. Айтсаңар до конца айткыла, болсо айтпай эле койгула. Байкуш бирдекени айтып, кызык жерде келип токтотуп койсоң, ошо ойдон ушундай турат дагы, сабак өтүп атса сабакты укпайт, насаат айтылса насаат укпайт, семинар өтүп атса семинарды укпайт, ой ошондо болот. Эмне болду экен да баягы жер? Эмне болду экен? Ушундай эле болсо керек. Божомол деп 4-5 80-90 вариант чыгарып койгон бул жактачы. Анан айтат экен: "Сен айттың эле Алла Таала, карагыла, сен айттың эле Алла Таала" дегенде, мен ошол тобос үчүн жамгыр бердим деп. Ошондо пайгамбар да кызыккан экен, ким мага көрсөтүп койчу, айтып койчу дегенде, 40 жыл күнөөсүн, айыбын, кемчилигин жашырып келатам, эми сага айтып коймок белем деген экен. Ошон үчүн бирөөнүн айыбын жашырсаң, сенин да айыбың жашырылат. Бирөөнүн айыбын ачып кой, гарантия өзүңдүн 10 эсе, 100 эсе айыбың ачырылат.